Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан еле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 25 август 2025 жыл мен сіздерге Мады тарапта жайғашқан, барыңыздар еле білген Башбулак айылынан сатыла тұрған 5 соток жер участок жөнінде информация бермекчімін. Қызыл китебі бар, жері тегіз. Анан Ош Алай трассасына өтө жақын, туғандар. Видеоны аяғына чейин зерікпей көріңіздер. 5 қошқон ел, үйлердің саны көп. Сатылушы жер участогыбыз ең негізгі көчөнүн эле бойында болуп калат. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер, туғандар, бул Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылында турам. Барыңыздар, билесиздер. Шаар жактан келгениңиздерде Башбулакка киресиздер. Мектеби, айыл өкмөтү бар Башбулактын. Андан өтсөңүздөр, мына ушундай Ош Алай трассасынын бойында, сол тарабында Башбулактын ушул сама мойкасын көрүп аласыздар. Нол жерде магазин дагы бар. Жанында ашкана бар, туғандар. Ага жетпей солго бурулуп, тегиз эле жол менен түз чыгып, анан өйдө тарапка көтөрүлсөңүздөр, сатылуучу жер участогубуз турат. Жерге келип калдым, туғандар. Сиздер арабтар салып берген үйлөр барго, ошол үйлөрдүн жанындагы тегиз көчө менен түп-түз жүрүп келсеңиздер, мына сол тарапка, мен тарапка чыккан ушул кичинекей дөңсөнү көрөсүздөр. Бул жакка 50 метр чыгып келсеңиздер, ушул мына эң негизги Шагыл көчө экен. Шагыл көчөнүн эле боюнда мына жер участогубуз жайгашкан. Угловой, нол жак көчө, нол жактагы көчө, туғандар. Шагыл көчө экен. Тегиз жери, кызыл китеби бар, 5 соток. Фактически андан деле көп чыгып калат окшойт, себеп дегенде бул мындай кандай десем, кыйтык жер экен, угловой жер экен. Ошол себептен фактически жери бир аз чоң деле чыгат экен. Так. Эсине акча керек болгонуна байланыштуу сатка коюп атат. Ушул көчө менен эле мына түп-түз эле жүрүп барсаңыздар, жанагы мен айткан мойкага чыгып каласыздар, жакын. Анан мына 5 кошкон эл, үйлөрдүн саны көп, туғандар. Бул эми кире бериши да. Жогору жакка чыксаңыздар, ал жакта үйлөрдүн саны көп. Так. Бул жак көчө, мына жактагы көчө. 5 соток. Так. Анан, туғандар, мына жакта даяр фундаменти дагы бар экен. Проекти дагы бар. Кудай буюрса, ала турган болсоңуздар, проектин берет. Сону кылып үй салсаңыздар болот. Фундаменттери жакшы. Азыр ушул фундаменттин проектин түшүндүрүп берем, бөлмөлөрүнө. Кандай эмне болот? Так, бул жак ошо подвалы бар. Бир комната. Подвал деле керек да, мына фундаменттери деле жакшы эле болуп куюлган эле дейт. Жап-жашынакай бийик болуп турат. Азыр ушул жер мындай узундан кирген коридор болот экен. Мындай болупчу. Бул жак болсо гостиный болот экен. Ылдый тарабы подвал болот. Мына жак детский, нар жагы взрослый спальный. Мына жери санузел и бул жагы кухня. Ушундай коридору кенен болот экен, туғандар. Холл. Ушул эле проектте өзүмө мына айылда үй салганмын дейт. Эгерде ушул жерди ала турган болсоңуздар, проектин деле берет экен. Сонун проект менен үйдү салып аласыздар, туғандар. Азыр мына топурак толтурган үчүн, чөптөр өсүп кеткен үчүн фундаменттер анча көрүнбөй атат. Атак бөлмөлөрү бөлүнгөн. Түшүндүрүп бердим, Эң негизги мына эң негизги көчөнүн боюнда. Кичинекей үйүңүздүн бурчуна бир магазин салып койсоңуздар дагы болот, туғандар. Воротаны ушул көчөдөн же нол көчөдөн орнотуп кирип чыгып турасыздар. Анан, туғандар, бул мындай бир кыйтык, эң акыркы участок болгон үчүн мындай кошумча жерлери дагы бар экен. Азыр түшүндүрүп берейин, жүрүңүздөр. Жери кенен экен да, кыскасычы. Эми ала турган болсоңуздар, сиз деле архитекторду чакырып, казыктарын кактыртып, кошумча жерлерин көргөзүп, сиздерге закон түрүндө өткөрүп берет. Столбалар көрүп атасыздар, мамлекет орнотуп берген столбалар бар. Свет бар, мындай айтканда. Суу маселесине келе турган болсок, бул жерде жерди каздырсаңыздар суу чыгат. Бардыгы эле азыр суун жаралган, шлангыдан 24/7 булактын муздак суусу жакшы напордо чыгып турат. Резетка сайып койсоңуздар элечи. Кыскасы суу свет бар, туғандар. Түшүндүрө алдым, Анан граница өзү мына темир казыктарды көрүп атасыздар, ушул жерге чейин экен, ушудан нар жагы. Көчөгө чейин. Фундаменти дагы атайын бир бурчеке ушундай бир куйдурган, себептен мына жак кенен болсун депчи. Анан
Мынау жақ уже ошо бирөөнүн жери болсо керек, карап көрөсүздөр. Мындай кыйтык деле болуп калышы мүмкүн. Архитекторду чакырсаңыздар, кийин түшүндүрүп берет. Кыйтык болсо сиздерге тиешелүү болот. Кыйтык болбогон болсо ал нар жакта уже бирөөнүн жери болуп калат. Карап, тактап аласыздар. Бирок мына точно ушу темир казыктын нары жагы экен. Мына жак кеңири болуп турат. Лайктан басыңыздар. Дос, таныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Негизи азыр Башбулакта жер издегендер өтө көп. Тез сатылып атат. Тем более азыр сезон. Алат, сразу фундамент проект даяр экен. Үйдү салып, сразу эле тургузуп коет. Декабрга чейинчи. Эми суук декабрда, кар декабрда жайт, ага чейин күн жылуу эле болот. Айтпасам деле билесиздер. Ушундай туугандар. Колдон чарбаңыздар. Бул жерде фундаменти дагы бар. Баасы 1.800.000 сом, айтылыш баасы. Бул жерде азыр пустой 5 сотуктарды 1,5 миллион деп чыгарып атат. Кичине кеми бар депчи. Бул жерде азыр фундаменти бар экен. Анан кеми бар. 1.800.000 деп тура бербейт, чалып сурайсыздар. Анчага бер, анчага бер депчи.